Саламатсыңар урматтуу марафон катышуучулардын 6 класстан 11 класска чейинки окуучулардын ата-энелери. Бул жерден чоң өтүнүч. Урматтуу ата-энелер, баланы көзөмөлдөп, баланы шыктандырып турулса, бала өзүнөн өзү окубайт. Бул нерсени биз мээбиздин бир жерине монтип бекитип коюшубуз керек. Бала өзү үчүн эч качан окубайт. Өзү менен өзү окуган бала чанда. Бул нерсени кабыл кылышыбыз керек. Ошол себептен китебиңерди ачып, өзүңөр 21 күн балаңарга телефонун ачып, алтын балам гана видео сабагыңды көрө кой. Мен сага жардам берип, группа поддержка болуп, могул жерде китебимди окуп турам деп ушинтип көзөмөлдөйбүз. Бир. Экинчиси, балдар эмне кылыш керек? Чат GPT, жасалма интеллектти активдүү түрдө пайдаланыш керек. Урматтуу ата-энелер, телефонго нааразы болбой, 21-кылымды сөкпөй, интернет деген баля чыкты деп наалыбай эмне кылабыз? Бунун баардыгын баланы өнүктүрүш үчүн колдонобуз. Жасалма интеллект Кудайдын берген бир берекети, бир неематы. YouTube деген бир неемат. Ошон үчүн эмне кылабыз? Отурабыз, видео сабакты көрөт. Бала түшүнбөй калат. Кээ бир жерлерди түшүнбөйт. Бул нормалдуу нерсе. Түшүнбөгөнүн кайра көрөт. Чат GPT-ге кирет дагы жазат. Ушул теманы мага жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берчи десе, укмуш суроо деп туруп жөнөкөй түшүндүрүп берет. Аны окуйт, досу менен сүйлөшөт, сизге бир нерсе айтып берет. YouTube'ду көрөт. Ушинтип бала 40 мүнөттүк маалыматты бир 1,5-2 саат коротуп, ал нерсени сиңириш керек. Ошол нерселерди түшүнүп баштагандан бала рахат алат дагы, сүйүнөт. Силер жанында отуруп, жөн эле китеп окуп отуруп, аны карап турсаңар, андан ого бетер сүйүнөт. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, эмне кылабыз? 21 күн бою баланы көзөмөлдөп турабыз. Анан балага жакшы, туура багыт, туура ой беребиз. Бул кандай? Алтын балам, белек маанилүү эмес. Бул жерден сенин өнүгүүң маанилүү деп баланы өнүгүүгө үндөйбүз. Анан балам, сен велосипед утуп алышың керек, сен планшет утуп алышың керек, сен жок дегенде наушник утуп алышың керек, сен жок дегенде көлгө путевка утуп алышың керек деп лотерея сыяктуу пикир бербейбиз балдарга. Сураныч, бул жерде катышуучулардын жарымына сыйлык берип атабыз. Кээ бирлер жазып коюптур, белек аз эмеспи депчи. Республикалык олимпиадада 3 гана орун берилет. 10 предметтен 3төн болгондо республикалык олимпиадага канча? Кыргызстанда 2 миллиондон ашык окуучу болсо, 3төн болуп 30 эле окуучуга берилет. Бир да жерде тең жарымына сыйлык берет деген жок. Эгерде 600 да 600 сыйлык берип салсак, анда сыйлыктын баркы кетип калат дагы. Гум помощь тараткандай болуп, гум жардам тараткандай болуп, тетиги наушник алгандар эмнеге планшет алган жокмун, планшет алгандар эмнеге велосипед алган жокмун, велосипед алгандар эмнеге мен көлгө путевка алган жокмун деп нааразы болот. Бул нерсени биз жасап көргөнбүз. Ошол себептен урматтуу ата-энелер, 1000 сом деген эмне? 1000 сом деген Нарындын кафесинде мага окшогон 2 кишинин обети болуп калат. Менден арыгыраак, тамак азыраак жегендин 3-4 кишинин обети. Бүттү. Бул ошол. Анан 1000 сомго бала окуганда республикалык олимпиададан 1-чи орун алабы? Жок. ОРТдан алтын сертификат алабы? Жок. 1000 сомго шаан шөкөт менен жанагы жасалма интеллектти колдонуп, көпчүлүк болуп, жанагы суроо жооп болуп, силердин көзөмөлүңөр, колдооңор, силердин жанагы шыктандырууңар болуп отуруп 10 000 сомдук билим алат. 10 000 сомдук пайда алат. Биз офлайндан 10 000 сомго берген билимди ушу 1000 сомго алат. Бирок 11 000 сомдук пайда албайт. Урматтуу ата-энелер, бул нерсени биз түшүнүшүбүз керек. Анан кийин жанагы орустун жомогунда бар го, бир тери берип туруп 7 тумак тиктейт, анан мондо 7 тумакты тыгып коет да, ошондой мындай болбосун, ниетти түздөйбүз, позитив болобуз, негативди токтотобуз. Биз балдарды өнүктүрүш үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол болобуз. Кандай суроо болбосун кайрылабыз. Анан Telegram группаны жакшылап окуйбуз, урматтуу ата-энелер. Кандай көйгөй болбосун чоого биргеликте чечишибиз керек. Анан бири-бирибизди күнөөлөп, бири-бирибизге нааразы болбошубуз керек. Сүйлөштүк да, эгерде мен 1000 сом төлөдүм, анан балам сөзсүз түрдө белек утуп алыш керек деген ата-энелер болсо, кайрылгыла, кайра 1000 сомдон которуп берели. Анткени бул лотерея эмес. Бул 1000 сом символичный баа,
онлайн сабактардын эң арзаны айына 12 сабак, 1,5 миң сомдон 2 миң сомдон эң арзандан дагы 21 сабак болуп, 2 эсе 3 эсе арзан болуп калат. Буну бекер деле кылсак болмок, бирок бекер кылсак элдин көпчүлүгү кирбей окубай коет. Анан бекер тамак аш болбой калат. Ошол себептен урматтуу ата энелер, урматтуу окуучулар, силерге сураныч эмне кылабыз? Сабакты кайра көрөбүз. Жасалма интеллект менен аябай баарлашып сүйлөшөбүз. Керек болсо YouTube'ка да киребиз, бири-бири менен сүйлөшөбүз. Ата эненин көзөмөлдү ниетти түз кылабыз. Биздин максатыбыз өнүгүү. Лотереядагыдай болуп бир белек утуп алыш эмес. Урматтуу ата энелер, сүйлөштүк, жакшы тургула, чаттарды жакшы окуйбуз, 21 күн жакшы көзөмөлдөйбүз, балабызды жакшылап өнүктүрөлүк.